Салам достор, кандайсыздар? Америка менен Кыргызстандын ортосун жакындатуу үчүн Кыргызстанда отуруп эле Америкадагы пайдалуу маалыматтарга ээ болуп, Америкага дүйнөнүн чар тарабынан келген ар кандай улуттарды, алардын жашоосун, салт санасын, Америкадагы кыргыздар, алардын ийгилигин, ар кандай кыйынчылыктарын, алардан чыккан чечүүнүн жолдорун, айтор Америкадагы система, тартип, тазалык, маданият кандай жаатта, кандай тармакта пайдалуу маалымат болбосо сиздер менен бөлүшүү үчүн ошол максатта ачылган менин каналыма кош келиңиз. Демек, ушул маалыматтар сизге дагы кызыктуу болсо сөзсүз түрдө катталып, лайк басып колдоп турасыз деген үмүттөмүн. Ал эми эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, менин Instagram баракчам аркылуу сунуштар болсо дагы кайрылып турсаңыздар болот. Жана ошондой эле менин акыркы маалыматтар, кызыктуу видеолор мына ушул баракчамда дагы орун алмакчы. Акыркы тапта мага Instagram баракчам аркылуу төмөндөгүдөй суроолор аябагандай көп келип жатат. Виза боюнча Гүлайым эже, визаны кантип алсам болот? Гүлайым эже, виза алганга мага жардам бериңиз. Жана каяктан кандай маалыматтарды алсам болот? Мен эптеп дейт, ушул Америкага барышым керек, менде мынанча акча бар деген суроолор аябагандай көп келип атат. Анан мен жооп берип кетейин. Ар бириңиздерге жооп берүү үчүн чында көп убакыт кетип калат экен. Визага мен эч кандай тиешем жок, урматтуу досум. Мен виза ачып бере албаймын, виза алганга жардам да бере албаймын. Бирок өзүм басып өткөн жол аркылуу кандайдыр бир деңгээлде кеп кеңеш бере алышым мүмкүн. Анан сиздин эгерде акчаңыз болсо, Америкага сөзсүз түрдө барышым керек деп бир кепилдикке кирип, анан акчаңызды шылуундарга алдырып коюңузду дагы каалабайт элем. Ошондуктан бул жаатта бир аз этият болуңуз. Анткени виза алууга эч бир кыргыз гарантия бере албайт. Буга Америка өзү чечет, кимге виза бериш керек, кимге виза бербейт, аны өзү чечет. Эгерде сиз Америкага келүү аябагандай эле максатыңыз болсо, кандайдыр бир деңгээлде мыйзамдуу жолун карап көрүңүз. Мыйзамдуу түрдө келишиңизди каалайт элем. Окуу визасы менен, туристтик виза менен келип калып кеткенде аябагандай эле көп кыйынчылыктарга дуушар болушуңуз мүмкүн. Сиз эле эмес, сиздин жакындарыңыз, туугандарыңыз дагы түшүк тартып калат. Анан Америкага сиз эмне максатта келесиз? Америкага келүүдөгү сиздин максатыңыз эмне? Же эптеп Америкага келишпе? Андай болсо, эптеп Америкага келүүңүздүн менин оюмча кажети жок болуш керек. Анткени эптеп деген сөздүн өзү туура эмес. Бизде эптеп окууну бүтүп алсам, эптеп жогорку окуу жайга өтүп алсам, эптеп аяктап алсам, эптеп үйлөнбөңүз, эптеп турмушка чыкпаңыз, эптеп окууга тапшырбаңыз, эптеп окууну аяктабаңыз. Айтор, эптебеңиз, эптеп Америкага дагы келбеңиз, эптебей татыктуу жашаңыз, татыктуу кылыңыз. Ар бир жумушуңузду майын чыгарып, мындай чынтап ырахаттанып жашаңыз. Ошондо сиз бактылуу дагы болосуз, ийгиликтүү дагы болосуз. Ошол азыр болсо мен Жаныбек деген мен бул жака окуу визасы менен келип окуп жаткан студент баланы күтүп атам. 12:30-5 мүнөт калды. Жаныбек сабактан чыкса, биз Жаныбектин өзүнүн оозунан угалы кандай программа менен келген, канча болду келгенине, бул жактан студенттик күндөрү кандай болуп атат. Негизи эле Америка студенттин көз карашы менен көрөлү. Кандайсың, Жаныбек? Сенби? Мен атым Гүлайым. Жаныбек. Кандай окуулар? Жакшы. Бул силердин окуу жайыңарбы, Ушул жерде окуйсуңбу? Ичкери кирели? Потомак аттуу университетибиз. Жүр. Сабактар өтөбүз.
Азыр негизинде сабактар бүтүп эменде болчубуз. Баары тамак ичкене кетти. Ошону үчүн классыбызга интервью колдонгонго уруксат берилди. Урматтуу достор, Жаныбек, ооба. Кайсыл тармакта окуйсуң? Кандай азыр кенен олтуруп сүйлөшөлү, жүрө кой. Кандайсың, Жаныбек? Эми ушул жерден экөөбүз таанышалы. Кыргызстандын кайсыл жеринен болосуң? Кантип бул жака келип калдың? Азыр Кыргызстандан аябагандай көп, мисалы Америкада окусам, кандай программа менен барсам деген жаштар бизди көрүп жатат. Ошондуктан ошол жаатында дагы сенден сурайлы. Кайсыл жерден болосуң? Анан бул жака кантип келип калдың? Өзүмдү тааныштырып кетейин биринчи эметип. Атым Жаныбек Сагынбек уулу. Өзүмдүн нарында төрөлгөм. Ошол вакыттан да билимди алып, өзүм 6 класска чейин Чкалов атындагы орто мектебин окуп, андан улам Кыргыз түрк лицейин бүтүргөм 10 класста. Андан кийин 2013-жылы Түркия бурслары аттуу программа менен, стипендиалдуу бир программа менен Түркияга кеткем. Ошол жакта бизнес управление тармагында билим алам, бакалаврда. Ошондо сен бул жака Түркиядан келип калдың? Түркиядан келип калдым. Бул жака кантип келдиң? Ошол жөнүндө айтып берем. Негизинде биздикин окуу деген октябрдан июнга чейин уланат эмес Түркияда. Андан кийин жайкы каникулдар болот. Ал убакта мындай бошко кетирбей, жанагы J1 менен Work and Travel аттуу программа менен келип турчумун жыл сайынча. Ошентип 2014, 2016, 2017 келдим да J1 эмесимен келчүмүн. Студенттерге атайын эметишет. Жанагы бияктан жумуш таап беришет. Жайында отурган эмет. Анан бир эмесин иштейсиң да, андан кийин иштеп бүткөндөн кийин ушинтип бир Американы кыдырып, тилиңди өздөштүрүп эметкенге ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк болот. Кандай анан студенттик күндөр кандай болуп атат? Биринчи кайсыл штатка келдиң? Кыйналган жоксуңбу? Башында эме болду. Жанагы маданияты башка болгондон кийин ошо бир мындай орустар айтып коет го, культурный шок депчи. Ошондой нерсени аябай эле жакшы эле жашадым. Башында стресс болосуң, мындай кинода көрө бересиң, аябай кызыктуу болуп эмете берет да. Бирок жашоого келгенде анын баардыгы мындай такырлары башкача да. Өзүмдө да мындай айткандай эле лицейде окуган үчүн мындай англисчем жакшы го деп ойлочумун негизинде. Бирок грамматикам канчалык жакшы болгон күнү дагы мындай практика болгон эмес да, анчалык эметем. Бирок ушу Америкага келгенде ошол эмемди мындай минусумду жакшы, ошол кемчилигимди жакшы өздөштүрө алдым деп ойлойм. Мындай тилиң жакшы, мындай сүйлөгөнгө эме жакшыраак болуп каласың да. Өзүңдүн оюңду жеткиздирип, бир адам сүйлөсө анда түшүнүп дегендей. Ушул эмелерге жакшы болот. Ошондо кайсыл штатка келип калдың? Биринчи 2014 келдим, Вирджиния аттуу штаттын Вирджиния Бич деген кичинекей бир шаар бар. Туристтик шаар. Өтүп аяка мындай жайында гана эмешет. Ошолорго эметип башында аябай эле көп жумуштарды өткөздүм негизинде. Пиццерияда иштедим, блинныйда иштедим, жанагы официанттын жардамчысы болуп. Официант мисалы сервис эмелерди кылса, мен ошол ит жактан жыйнап кеткенге мен эме болчумун да. Андай мотелде эме болуп иштедим, жанагы эмелерди, комнаталарды тазалап, көптөгөн окуганча, окуганча эмелерди эметип ушундай болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин 2016-2017 Нью-Йоркто болдум. Нью-Йоркто эметип, аякта да иштеп жүрдүм. Фастфуд эмелерде, Нейтанс деген аттуу эмелерде ошол жакта иштеп жүрдүм. Мындан кийин ушу 2018-те келдим мунусунда. Ошо Түркияда окуум акырындан бүтүрүп атпайм эметипчи. Бунусуна эме деп ойлодум. Магистратура тапшырсам деп ойлогом. Ошон үчүн тилимди өздөш үчүн жанагы TOEFL аттуу курстарына жазылгам. Ошол жактан эметем, ошол курстардан аз даярданып жүргөн кезим. Азыр ошондо сен ошол курста окуп атасың, бул жакта, Бул окуу жай жөнүндө айтып берсең эми. Бул окуу жайы азыр Чикагодо, айткандай эле эметип, Нью-Йорктон кийин бияка которулдум эметип. Анан окуу жайы жакшы, администрациясы баардык эмелер боюнча, процедуралар боюнча жардам берди. Ошондо сен англис тилинде окуп атасың азыр, дагы жогорулатып, жогорку деңгээлде сүйлөшүш үчүн. Анан группаңар азыр сыртта да, Группабыз азыр сыртта, азыр эметип уже тамак учуна кандай кетишти. Кандай Hello. Кимдер менен окуйсуң? Бул сен группалашма окшойт. Группалаш менен эметип азыр калды. Көптөгөн балдар мындай
Америка болгон үчүн дүйнөнүн ар тармагынан адамдар келишет. Чындап айтсам, биякта азыр бирөөсү Индиядан келгендер бар, Франциядан келгендер бар, Вьетнамдан келгендер бар, эмеле Филиппиндер бар, ушулар дүйнөнүн ар тармагынан келишет элдер. Анан ушунтип тил курсатын жазылып, булар дагы өзүнүн максаттары болот албетте. Мен ошо бардыгы көбүнчөсү жанкы мастерге же ошондой окуу жайга тапшырганга негизи көздөштүрүп көмөктөшөт. Мугалимдер америкалыктарбы? Ооба, көбүнчөсү америкалыктар. Негизги талап кандай? Мугалимдерге же жок, силерге негизги талап мындай эме болот. Эң биринчи эле менин оюмча эң маанилүүсү сабактарга убагында келүү. Анткени деген мындай материалдарды ошактан өткөзүп кетсе болот да, эметипчи мындай жетишпей калган мындай кичине бир күн өткөзүптүрүп эметип ошол жагынан аксап каласың жакшылайчы. Ошондон улам ошол жерин жакшыраак караш керек. Убагында келип, убагында кетип, ошону үндөмөсөң дагы жанкы Америкада эми баары бир жаңы визовый статус дагы мындай жакшы, ошону жакшы эметилет да, мындай аябай эле көзөмөлдөнөт, контролдолот. Анан ошол жагында мындай кемситпеш керек да, эметип. Аксатпаш керек. Аксатпаш керек. Убагында келиш керек, сабакты калтырбаш керек. Кечиккен жагы? Кечиккен жагы мындай кеп эмеде эмес, мындай мисалы тиги сен кечиктиң, сабак албайм деген нерсе жок бияктачы. Калган киши азыр деле эметип сабак учурунда деле чыгып деле кетип калса болот деген мугалимден эч сурабайчы. Бирок сабак сага керек да, эмес ал деген. Мугалим өзүнүн сабагын, өзүнүн ишин аткарып коет, ал бирок нар жактагы материал сага керектүү нерсе. Кайра сен Түркияга кетесиң ошондо? Мен эметейин деп ойлоп жатам. Кандай, неге кетейин деп атасың? Окуу жайым бакалаврым ошо жанкы акыркы семестр калды да меники. Ал жакта эми ошо ушунча жыл жумшадым, ушунча күч жумшадым. Анан ошону дагы ошо диплом мындай бизде ошол аябай калыптанып калган. Мисалы диплом мындай пайдасыз деген сыяктуучу. Кыргызстанда аябай эле калыптанып калган. Жакында эле эметип көрбөдүкпү жанкы. Түкүргөн баатыр деп жанкы башында эметип түкүрдү дагы акчасын өтүп берди, андан кийин дипломун өрттөбөйдү да. Эми мындай билбейм, аябай эле күлкүнчтүү нерсе да, бирок диплом канча эметпегин ал деле документ да, эметипчи. Ошол эле мисалы мен деген магистратурада тапшырайын деп умтулуп жатам, пландарымды коюп жатам. Бирок ошо магистратура тапшырыш үчүн ошо жок дегенде бакалаврды бүтүрдүм деген документ керек да, мисалы. Мисалы метейин деп атам, Европа болобу, Америка болобу тапшырайын деп атам. Бирок алар деле ошол эле эмени сурашат да. Бирок ошондой эми не обязательно жанкы жумушка кириш үчүн эметпечи, ал уже өзүнүн адамдын өзүнө жараша болуп калат. Баарыбызча канча умтулган эметкен. Бирок нерсе азыр мындай болуп атат да, Жанбек, дипломду канчалык бир мээнет менен окуп, бешенеттер менен алганда ошол диплом баалуу болот. Анда аны өртөп эмес, аны чаң жугузбайт, мындайча айтканда. Мына силердей балдар ошол дипломго азыр силердин көзүңөрдөн өтүп атат ошол диплом. Диплом алыш үчүн, мына урматтуу телегөрүүчүлөр деп үйрөнүп калдым, YouTube көрүүчүлөр, менин каналымдын көрүүчүлөрү, диплом алуу үчүн азыр Жанбек Америкадан Түркияга барып атат. Сен анан кайра келесиңби бул жака? Негизи акыркы курс болуп аткан үчүн кайра келбей калуучу эмем бар да, риским бар. Бирок албетте аракеттенем бияка келгенге. Эметип себеби дегенде айткандай эле мен да өзүм койгон бир максаттарым, пландарым бар. Ошолорду аткарганга аракеттенем мен да. Себеби чоң рахмат. Түшкө чейин окуйсуң. Түштөн кийинки убактыңда эмне кыласың? Түштөн кийинки убакытты негизинде мындай пайдалуу өткөнгө аракеттенем. Мисалы ошо экзамендерге даярданам, өтөм. Жакында мен да айткандай эле Түркиядагы мен да окуу жайым немесе да семестр башталган жатат. Аларга да даярдык көрүп жатам, өтүпчү. Анткени кээ сабактар негизинде эле оор да, өтүпчү. Аларга өтүш дагы эметиш дагы оор. Өтүп мындай даярданып койгон жатасың. Кыргызстанда окуп калдыңбы сен? Жок, мындай окуу жайда окуп. Бирок мындай эмелерди оор деп билем. Анда сен Кыргызстан менен салыштырбай эле Түркиядагы менен Америкадагы окуу жайлардын айырмасын, мисалы талап, тартип, ошолордун айырмасы кандай экен? Талап, тартип дегенде мисалы биякта Америкада көбүрөөк мындай бошураак да, эметипчи. Эркин. Эркин аябай. Мугалим айткандай, мисалы монтип
өтпөйт, сени кыйнабайт, бир артыңан чуркабайт. Айткандай эле сабакка каалаан убагында келесиң, каалаан убагында кетесиң. Анткени мунун бардыгы өзүңө керек деп анан ошол мугалим өз жумушун, өзүнүн эмесин жооп эмелерин кылып коет дагы, түшүндүрүп коет сабакта түшүнгөн түшүндү, түшүнбөгөнү уже өзүнө өтөт да. Албетте мисалы суроолор болсо студенттерде мындай интерактивдүү биякта көбүрөөк мындай студент менен контактка жакшыраак киришет да. Мындай кандай десем, иерархия эмелери мындай өзүн мындай дос катары эле көрүшөт эметипчи. Ошол эле мисалы Кыргызстанда болсун, Турцияда болсун эметсин. Мындай биз баары бир мындай мугалимди өйдөрөп көрүп эметебиз. Мугалим биз үчүн авторитет эметип. Мисалы сабакка мындай кечигип калсаң, эметсең сабакка албай коюшу мүмкүн. Ушундай эмелер болот. Туркияда деле ошондой эле болчу. Мисалы кээ бир сабакка кечигип келесиң, эметесиң сабакка албай коет да эметипчи. Калып каласың. Эметесиң, ура эле жок. Болуп турат андай нерсе. Азыр англис тилиң кандай болуп калды? Англис тилим жакшы. Мурдакыга караганда мен өзүм билбейм. Мындай айткандай эле жанакы кыргыз түрк лицейинде окуган үчүн биздин сабактарыбыз көбүнчөсү англисче өтөт да эметипчи лицейде. Анан англисчем аябай эле жакшы го деп ойлочумун эметипчи анда эле. Бирок практикасыз бул нерсе баары кала берет экен артта эметипчи. Аксап кала берет экен тил. Анан ошону бияка Америкага келгенден кийин эл менен баары эметесиң, мисалы магазинден продукт аласың, эметесиң, китеп библиотекадан эметесиң, баары ошолордон өтүп атып тил керек да, эметесиң, сүйлөшөсүң, айла жагынан сүйлөшөсүң. Анан ошондон улам ошентип бара тил дагы жакшы өздөштүрүлдү деген ойдомун. Ата-энең менен качандан бери жолуга элексиң? Бир жылда болуп калды. Үйдөн чыкканыңа канча болду? Окууну бүткөндөн бери эле негизи мындай деп байкасам эме болуп калат экен. Биз лицейде окуучулар алар деген үйүнөн 7-класста эле эметип кетишет экен. Чыгып кетишет экен. Мындай чыгып көнүп калышат экен. Мындай карасаң эметип ошондо эле байкайсың. Элестетиңиз 5 күн боюнча, бир жума болсо 5 күн лицейде жүрөсүң. Көп болсо 2 күнгө үйгө келесиң. Ал дагы бир кичинекей болосуң да, эшикке чыгып ойноп балдар менен жүрүп тиңтиңтеп отуруп эле убакыт өтүп эле кайра кетесиң. Ошондой деп эле мындай убакыт өтүп кете берет. Ошондо ойлоп көрсөм, биз 7-класста эле лицейдиктер менен калдыбыз. Ошол нерсе да көп байкалды, мындай көзгө өтүп урунуп. Мындай бир четинен ошол деле мындай орустар айтып коет го, самостоятельный болгонго эмерээк болуп калат экенсиң, жакшыраак болуп калат экенсиң. 4 тууганмын, эң улуусу мен болом. Менден кийин 2 иним, анан эң кичүүсү карындашым бар. Бир туугандарың, ата-энелериң сагынгандырсың. Сагынасың. Бирок мындай нерсе бар. Мунун баарын кылып жатканыбыз да ошо себеби үй бүлө да. Баардыгын ошо жумшап, ошо мисалы ошол эле окуу жай аракеттенип жатканыбыз, баардыгын үй бүлөгө эмеге деп жумшап жаткан. Мындай мотивация ошол. Үй бүлө үчүн, ата-энем үчүн. Деп, алыста мындай баардыгыбыз эле мындай десем, Кыргызстанга кайра келишти калат да эметипчи. Бирок ушундай жашоо шарты болуп аткан үчүн, азырынча ушундай мүмкүнчүлүгүбүз болуп аткан үчүн түп мындай окуп иштеп алалы деген немелер ошон үчүн да мындай чет жерде жүргөн кыргыздарды мындай жыргап жүрөт деп эметчет, бирок негизинде баардыгы эле өлкөгө үй бүлөсүнө кайткысы келет эметипчи. Азыр жашоо шарты ошондон өтүп сырт эметип тытынып иштеп жүрүшөт, бирок баардыгы бар Кыргызстанга деп эметет. Алдыңда кандай максаттарың бар? Алдымда азыр 24 жаштамын өзүм. Ушу 2 жылдын ичинде дагы үйлөнүшүм керек дейсиз. Жок, үйлөнүш дагы аябай эле көп го. Мындай эме деп коюшат. Мындай алыста 24 жаштагы Кыргызстанда көп жигиттер үйлөнүшкөн, бала болушкан. Жок, ошондой болот. Мындай классташтарыңда эмелериңде барсаң, мындай каникулдарга барып калсаң, үйлөнүш керек эме дейт да, бирок 24 жеке менин оюм, мен деп айтайын. Өтө эле эрте. Мен өчө эркек бала үчүн канча мисалы 34 жашка чыгыш керекпи? Жок, 34 болбосо дагы бир 28 деп айтам. Азыр максаттарым ошо биринчи эле ошо билимди алып алсам деп ойлоп атам. Бакалаврымды жакын жарым жылда бүтсө, андан 2 жылдын ичинде магистратура болсо, андан кийин бир чет жерде иштеп, Америкада мисалы 2 жыл иштеп,
Андан кийин Кыргызстанга келип уже Кыргызстандан бизнес ачсамбы деген ойдомун. Азамат, эми Кыргызстандан азыр көздө көрүп аткан жаштарга, Америкада окугусу келген, жакта окугусу келген мисалы жаштарга дейли, айта турганың кандай программа менен келишсе болот, кандай сөздөрдү айтат элең, кандай кеңештерди берет элең? Негизи эле Америкада окууну сен аларга сунуштайт белең, сен өзүңдөн угалы. Анткени мага мындай суроолор аябагандай көп келет да. Мен жана дагы айтып өттүм сенден мурда. Чынында Америкага келүү үчүн, Америкага окууга тапшыруу үчүн кандай кылсам болот депчи. Иштеген иштейт деп коет. Негизи көбүнчөсү айткандай эле аракеттен неметип же. Азыр ушундай бир кылымда жашайбыз, интернет деген нерсе бар. Издештирип мындай каалаган киши табат деп айтам. Анан албетте аракет кылыш керек, эмеш керек. Жаш муунга мындай бир өзүм жашмын негизинде, бирок менден кичүүлөргө бир эме берчү болсом, кеңеш бере турчу болсом, чет жерден билим алып болушунча чет жерге чыгып келгенге аракеттенсе деген ойлойм. Себеби биздин эмелерибиз ошол, кандай десем, кадрларыбызды көбөйтүшүбүз керек да. Жеке менин оюм өтүпчү, кандай профессия, кандай эме болбосун, мындай чет жерде жашоон көргөндөн кийин мынтип мындай көз караштары, өзүмдүн ошол эле болгон Кыргызстанга да көз караштарын, кемчиликтерин, наоборот эмелерин плюстарын дагы жакшы мынтип четтен жакшы байкалат да, эметипчи. Баркын ошондо билесиң да, жерин, өзүң жериңдин эмесинчи. Ошол сыяктуу айткандай эле кандай эмелер бар, көп. Мисалы ошол эле жанкы айткандай work and travel деп, J1 деп, мисалы Кыргызстанда эле окуса, эметип жайкы каникулда эметип бияка аракеттенсе болот. J1 менен келишсин, F1 деген студенческий эмелер болот, тил курстарына жазылып ошо менен да келишсе болот. Америка эметчим ошол да, ошо эки эметип. Мисалы F1га эмесе тил курстарына биринчи жазылып, бияка эле келип мисалычы. Биринчи тил курстарынын өзүнүн тилин өздөштүрүп өткөндөн кийинчерээк уже окуу жайына да тапшырса болот. Албетте убакыт алат, бирок аракет болсо баардыгы болот деген ойдомун. Жеке менин оюм ушундай. Рахмат, Жанек. Сен бүгүн эмне менен алектен чуркап жүрөм дедің жана? Эме болду. Эметип жакын арада эле суббота күнү досумду аэропортко жеткизип келатам. Чикагода как раз кар жаап аткан. Ошоктон эметип бир машина тыштап туруп, досум тыштап турган, кайра келатам, бир машинанын артын сүзүп атпайбы. Эми аман эсен сообуз, жакшыбыз, бирок ошо немелер боюнча да чуркап жүргөм. Ошонусу жаңы. Эмне болду ошондо ал машинаны сүзүп алдыңар? Жол тайгак ойчу эметип, жаңы алыс эле болчу эметип. Токтоп эметтим, бирок аябай уже расстояние жакын болуп калыптыр эметип анан. Өткөлөн акырын келип артын сүзүп. Эң башкысы машина жаман болду дечи, эметип жаңы сүзүп өтүп алдым. Бирок эң башкысы аман эсенбиз. Сен элең рулда, Мен эле жалгыз болчумун. Аман эсенбиз, сообуз дегенде. Машинанын эмелерин алып, темир эле. Аны өтүп алабыз. Кандай эле мына эмеси кандай эле, мисалы страховка жаат, машина кимдики эле? Бир эме тууган байкем болчу эметип, анан өзү тракта деп жаңы трак эметип иштешет. Ошон үчүн машинасын мага берген болчу да. Анан ошон үчүн жаман болду. Элестетесиз. Байкем өтүштүп, багы ишенип берип атса, ошто бир өтүп сүзүп алдым. Бирок өзүм каалаган үчүн бир ичип тимит берип сүзүп алган жокмун. Билбестен өтүп. Билбестен анан тайган үчүн сүзгөндө кандайдыр бир жеңилдиктер бар бекен? Негизи эле полисти чакырыштыбы? Келди полис? Полистер келген да жок. Өзүңөр чечип алдыңар? Бул жакта ошондой эле чечилет да, эме болот. Машинаны алгандан кийин сөзсүз түрдө биякта страховый компанияда эметишиң керек, регистрация кылышың керек. Регистрация алгандан кийин баардыгы мисалы эметет, полиция чаласың. Полиция чалгандан кийин баардыгы тирүүбү дейт. Баардыгы тирүү болсо, темирлет, анан өзүңөр чечип аласыңар деп страховый компания менен айтып беришет. Жакшы, кырсыктан алыс бол, ооруба. Анан алдыңдагы максаттарың баардыгы орундалсын, окууңа ийгилик, Курсаң токпу? Ток. Апама да айтып койгойсуң. Анда ошол
ата энеңе салам айт, мына Чоң. азыр бизди көрүп атат да, сөзсүз түрдө көрүшөт. Жакындарыңа, Кыргызстандагы досторуңа, баардык кыргызстандыктарга мындай жакшы, жалындуу, ысык салам айтып кой. Жалпы чет жерде жүргөн кыргыздардан, ушинтип тутунуп, окуп, иштеп жүргөн эмелерден Кыргызстанга ысык салам. Сагындыңбы? Аябай сагындым. Жакшы турмуздар, анда кийинки блоктон, кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта.